мурун 16.000 жыл биздин эрага чейин деп атат. Ошондо 18 жыл мурун жаралган адам дейт да. Бул Борбордук Азиянын бир территориясында кийинчерээк такталып айтканда көбүнчөсү азыр рубияга эметсеңиз. Мына бүгүн ушул R1A1 гаплак группасындагы элдердин мына санжырасы бул Америкадагы, Европадагы башка генетик учурлар индикатор мына могу R1A1 гаплак группасында адам 16.000 жыл биздин эрага чейин деп атат. 18.000 жыл мурун жаралган адамдын мутациясы. Бул мутациясы атадан балага өзгөрбөй өтө берет да. Ошондуктан бул мутация бунун тукумдарынын бардыгында бар бүгүндө. Бул кайсы элдер бүгүндө? Мына значит бир 4500 значит 6,5 жыл мурун бир адамдан бул эки тармакка бөлүнгөн көрдүңүздөрбү? Западноевропейский эме бөлүм. Бул жерде могу германиктер деп коет, ошол калктар бүгүнкү күндө жашап аткан калктар жашайт. Экинчи тармагы мына 3700 жыл дейт, 5700 жыл мурун биз могу Батыш Европадагы, Централдык Европадагы көбүнчөсү славян элдери менен ушундай бөлүнгөн да. Европа муну алып коесуңар. Демек, ушул R1 гаплак группасынын бул мутациясынын бир бөлүгү Европаны көздөй таркаган, ошо 5700 жыл мурун. Бир бөлүгү болсо Евразиялык ветканы түзгөн да. Бул Евразиялык ветканы түзгөн адамдар бүгүнкү күндө кимдер? Бул Z93 деген мутация менен белгилеп койгон. Ушул мутациянын багы бир атадан тараган балдары бул 3500 жыл мурун ушул мутациядагы адам пайда болуп, жана анын тукумдарынын бардыгы бүгүнкү күндө кимдер деп жазышып атат. Бул могу жерде бизде мен Кыргызстардан 3 бала тапшырганбыз FT жеринеге. Мына Кыргыздардын өзүнүн ошол дүйнөлүк санжырага орду бар, мына кыргыздар. Анын жанында дүйнөдө азыр айтып коебуз жөөктөр, ашкенази лейлик жөөктөрү. Жана кара калпак, карачай, башкир, татар, казактардан да бар. Жана түрктөр дагы көптөгөн ушул түрк тилдүү элдердин өкүлдөрү бар бул жерде. Андан кийин арабтары, аднанит арабтары жана Индиядагы жанагы брахмандар ушул топко кирет да. Булар менен биз мына 5000 жыл мурун бир атадан тараган эл деп айтсак болот да. Кийинки эмен берип койсун. Эми ушул Z93 эмеси мутациясынын эмеси миграциясын көрсөтүп атат да. Бул палеоархеологиянын результаттары менен мисалы могул түндүк Кара деңиздин түндүгүндөгү археологиялык комплекстерди казганда алардын сөөктөрүнүн палео ДНКсы казганда, анан кийин Андронов бул биздин Минусинский котловинадагы сөөктөрдү казганда ошол Андронов тагар таштык эмесине маданиятына таандык сөөктөрдү казганда мына ушул Z93 деген мутацияга таандык кишилердин сөөктөрү чыгышкан. Андан кийин Монголияда хундардын багы царский мүрзөлөрүн казганда ошол жактан дагы ушул Z93 деген мутациялар чыккан, сактардан да чыккан. Демек бул баягы
байыркы ошол доордо жашаган 5000 жыл мурун жашаган элдердин сөөктөрү да ошолордон табылып чыгып атат. Бул миграциясы мен жана айттым бир бөлүкү могу Z280, M458 деген бул Европанын көздөй жылышкан элдер бүгүнкү күндө могу Европанын Скандинавиясында жана Англияда дагы ушул элдер жашайт да. Андан кийин могу жерде миграцияны көрүп атасыңар, бул Андронов эрасында бир миграция болгон. Жакынкы чыгышты көздөйт, түштүктү көздөйт. Мына ошол элдер могу Каспийден дагы өтүп Индостанга, Индияга өткөн жанагы алилер деген бул ушул элдерден болот да. Андан кийин много прото-иранский, анан Митани деген бул дагы миграциялар бар, аны видеода дагы түшүндүрүп берем. Мына бүгүнкү күндө ушул R1 A1 группасынын Z93 ушул түрк элдерине таандык ушул мутациясына таандык концентрациясы. Мына Кочкул жери бул эң көп дегени да. Мисалы Кыргызстанда R1 A1 Z93 мутациясына таандык элдердин саны бир кыргыздардын санынын 63%-дан көбүрөөк, 70%-да көбүрөөк пайызы кыргыздардыкы ушул мутация түзөт да. Андан кийинки эң жогору көрсөткүчтөр бул могу Афганистан территориясында пуштундар да бар да. Андан кийин Енисейдеги ошол Хакас жана Алтайдын элдеринде көп. Анан могу башкир татарларда дагы концентрация чоң болот да. Бирок ошол эле убакта азыраак концентрацияда 5-10%, 10-15%да Турцияда. Так, бул, по-моему, значит, Сирияда, Багдадда, бул араб өлкөлөрүндө бир 10-15%-ды түзгөн түзөт да. Бул Ближний Восток деп коет, Египетке чейин бар да. Кийинки эмени берип койсуңар. Эми бизде бул биздин кыргыздар анализ тапшырган кыргыздар, бул жерде менин дагы анализим бар Кыргызстандан ушул R1 A1 группасынын ушул мутациясын таанытта кийинки. Мисалы акыркы жылдары Турциядагы баягы Кайы уруусуна баягы түрк Осман түрктөрү ошол уруудан кеткен болчу да, миграция болуп. Мына ошол урууларынан жана бүгүнкү күндө ушул Осман династиясынын мындай прямой наследниктери бар да, тиги ошолордон дагы ДНК алганда алардан дагы ушул R1 A1 мутациясына таандык эмелер чыкканда гапландырылып. Демек бул жалпы ошол Осман түрктөрүндө бул ген жаткан деп айтсак болот да. Кийинкиси эми Түркиядагы түрктөр менен кыргыздардын генетикалык аталыш байланышы кандай? Бул атайын программаларды түзгөн генетиктер Семаргл.me деген сайтта бар. Мына ошого биз мисалы мен 4 түрк Турциядан мына 5 түрктүн анализин 3 кыргыздын анализи менен ошол эмеси ДНК-сын салыштырганбыз да. Булар канча жылда бир атага барып кошулат деген информация берет таблицада. Мисалы могу жерде булгур Кыргызстандын булгур уруусунан Тыным Сейиттен дагы бир өкүлү дагы эле булгур уруусунан бирок башка веткасынан бул жерде айтып атат 322 жылда булар экөө бир атадан тараган деп атат да. Демек биздин Санжырадагы информациядагы бул жерде такталып атат. Ошо булгунун багы булгур уруусу атасы ошол 322 жыл мурун бир атадан тараган. Анан булар менен байланышыбыз түрктөр менен 3610 жыл мурун биз Осман түрктөр менен бир атадан тараган деген
информацияны берип атат да бул жердечи. Кийинки слайдтан өтсөк. Эми мен казактар менен кыргыз, казак, ногой, татар, карачай ортосундагы генетикалык байланыштар. Бул жерде деле кыргыздар менен ушул калктардын ортосунда 3810 жылда бир атага кошулат экенибиздин далили көрүнүп турат да. Кийинки. Эми биздин Аднанит араптары жана Ашкенази жөөттөрү жана кыргыздардын генетикалык аталыш байланышы кандай болуп атат? Мүмкүнгө генетикалык данный боюнча могу жерде 3 Ашкенази жөөттөрү бар, мынакей бул үчөө. Анан кыргыз дагы деле жанагы булгун кыргызы жана бул жерде мен. Булгундар менен менин байланышым, бул кыргыздын эки канатынын байланышы 1773 жылда бир атага кошулуп атат да, эки канат. 10 канаты жана сол канат. Ал эми ошол эле маалда Аднанит араптары деген булар кимдер? Аднанит араптары деген бул бүгүнкү күндө алар араптар Кахтанит, анан Аднанит деп бөлүнөт да. Бул Кахтаниттер бул чистый семит араптар. Ошол жактын илгертен бери жердеп жүргөн араптары, алар араптардын бир 80%-ын түзөт. Ал эми Аднанит араптары бүгүнкү күндө бир 10%, 15%-ын эле түзөт, бирок булар баягы Мухаммед пайгамбар чыккан Курайш уруулары жана Бану уруулары мына ушулар Аднаниттерге кирет да. Демек бул Аднанит араптары семит элдери эмес экен. Булар ушул R1, A1 группасына кирген элдерден болуп чыкты да. Ошол эле убакта мынакей Ашкенази деп болот, алар бүгүнкү күндө еврейлердин, бул жөөттөрдүн 15 миллион еврей бар болсо, ошонун 80%-ы Ашкеназ еврейлери болот. Ошолордун дагы бир 80%-ы Ашкеназ Левит тобуна кирет да. Бул ошо Ашкеназ Левит тобунда R1-A1 ушул Z93 түрк калктарына мындай таандык гапла группа, аларда көбүрөөк болот да. Бул Ашкеназ деген кайдан келип чыкканда, мисалы азыр ылдыйраак эметейин. Эми бул мен жалпы түрк элдерин жана Ашкенази араптардын баягы мындай таблицасын түзгөн да, генеалогиялык таблицасы. Эми баардыгы жалпысынан мына көрүп атасыңар 5570 эң эле өйлөнкүсү 6000 жылда бир атага кошулуп атат да, мындайча. Кийинки. Эми байыркы түрк санчыларында өзгөчө Оғуз намети түрк элдери Нух пайгамбардын 3 уулунун Жапас деген уулунан таралат деп айтылат да. Бул Тооратта жазылган. Анын урпактары мына Гомер, Магог, Мадай, Яван, Фубал, Мешек, Ферас деп аталат. Мына могу эң кызыгы мына Гомерде, бул кемер. Бүгүнкү күндө кемер деп бизде могу кыргыздар таанынган кемер курдун эле аты калды да, элдин аты калган жок. Бирок ошол элдер, кемерлер кимдер? Бул тарыхта жанагы кимерийцы деген, как раз таки жанагы Кара деңиздин түндүгүндө жашаган байыркы скифтер да, кимерийцы. Ошолор ат жабдыктар менен баягы белгилүү болгон элдер болуп, ошолордон бизге кемер кургалган элдер да, мындайча айтканда. Мына ошол кемердин Ашкеназ деген баласы болот. Бул эми мен ассириялык жазууларда Ашгуза деп жазат да. Бул Оғуз деген сөздүн эле этнонимдин болушу мүмкүн деп көп тарыхчылар айтат. Чынында эле Оғуз, менин оюмча бул Ша Оғуз деген маанидеги элдин аты ушу Тоорада жазылган болушу мүмкүн деп эсептейм да. Анткени Ашкеназ еврейлери мына ушуну
баягы урпактары деп айтып жүрүп, ошондуктан Ашкеназ еврейлер болуп калышканга аларчы. Алар семит эмес, ушул Ашкенастын потомоктору болуп ДНК-дагы эметип атат. Кийинки. Бул жерде мен баягы ошол Тоорадан эмне үчүн бүгүнкү күндө ушу жөөттөрдө дагы, арабтарда дагы ушул түрктөргө таандык ген, башкаруучу ген болуп калган деген суроого бул байыркы Тоорат жазуусу дагы жооп берип атат да. Анткени ал жерде жазылат мынтип. Нух ойлонгондо мынтип жазылат да, Симдин теңирине алкыш жапас өлүшүн жайып, Симдин чатырларына көчүп кирсин. Канаан болсо буларга кул болсун, Нух деп айтылат да. Бул деген багы жапастын балдары Симдин багы үйүнүн чатырына кирсин, ошолорду башкарат деген мааниде Тоорада дагы чечмелениптир да. Кийинки эми түрк элдери менен бүгүнкү күндө биз кайсы убакта, кайсы доордо биз кыргыздарды, түрктөрдү бул арабтар менен, агнанит арабтары жана жөөттөр менен байланыштыра алабыз. Анткени биздин тилибиз бөлөк, алардын тили семит тили болуп кеткен, биздики түрк тили болуп атат да бүгүн. Эми Шумер генетикалык байланыш мындай болуп атат да. Бул эки элдин биз Ибрахимден, Абрамдан тараган элбиз деп айтат да. Эгер тарыхка биз көз чаптырсак, Ибрахим пайгамбар, Абрам 2200 жыл мурун биздин эрага чейин жашаган. Демек 4200 жыл мурун жашап аткан адам болуп атат да тарыхтагы. Биздин аталар бир 4200 ушу жылдын тегерегинде кошулуп атат. Демек кыргыздардын аталары, булардын аталары менен ошол доордо генетикалык байланышы далилденип атат да. Кийинки эми белгилүү шумеролог могу Самюэль Крамер, мен бунун китебин атан кызыгуу менен окуп чыктым. Ушул Ибрахим пайгамбардын ата-бабалары байыркы шумерлер менен тыгыз генетикалык байланышы бар деген чыгарган да. Ал эми шумерологиянын пионери болгон немис окумуштуусу Юлиус Опер шумерлердин тили байыркы туран тили болгон, азыркы түрк тилине окшош болгон деген тыянакка чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин шумерлердин генетикалык байланышын табуу тарых илиминде чоң проблема болуп келген. Ал эми түрк элдеринин агнанит арабтары жана Ашкенази жөөттөрү менен илимий деңгээлдеги ДНК аркылуу байланышы бул проблеманы чечет деген ойдомун да. Анткени бул илимий деңгээлде проблема чечилип атат да, биз доказательство бар да. Эми Шумер менен кыргыздардын кандай биздин Манаста, башка жерлерде байланышы таап чыктым да. Мисалы шумерлерде Самюэль Крамер айтат, шумерлер өздөрү могу эң башкы шаарын, бул Ур деген шаарда жашаган, башкы шаары Ур шаарын алар өздөрү Урум деп атачу экен да. Эми бүгүнкү күндө Манаста карасаңыздар, балык оозунун манасында оторгон дастаны башталганда эле кырын болгондо, урум болгондо, уулу өлбөгөн урумда жок, кыз өлбөгөн кырымда жок деп баштайт да. Демек кыргыздар биз байыркы доорду, эң байыркы доорду айтаарда биз ошол кырымды, урумду айтып келген эл болгон экен да. Кийинки мисалы Жусуп Мамайдын вариантында Манаска Чыйырда апабыз талгак болгон кезде жолборстун жүрөгүнө, анан сумуруктун көзүнө талгак болгон экен да. Ошондо ак балта
чыйылдыга сумуруктун көзүн алып келип берет да. Ал жерде мынтип айтат. Кулунум чыйылды, ороздордон барчактан катып жүрөм мен муну. Атабыз опсуз зор экен, теңдештен бенде жок экен. Капкайдагы кишилер учураша келиптир. Сумуруктун көзү деп, буурусу жок көзү деп, Урум шаардын башчысы Ороздуга бериптир дейт да. Демек, Манастын чоң атасына Урум шаарынын падышасы сумуруктун көзүн берип жиберген экен да. Демек, кыргыз деген Урум менен эл кайдан баштап ошол дордогу байланышы бар экендиги биздин эпосту таптак жазылып турат да. Кийинки эмеси эми мен кийинки маселелерди баягы Манас эпосуна байланыштуу жер ушул Таластагы кең кол маданий комплекси жөнүндө айтып кетейин деп атам да. Бул генетика менен тыгыз байланышы бар да бул жерде. Мисалы, бул Манас ушул кең кол Талас шаары, анан ошонун тегерегинде жайгашкан. Бул жерде эми баягы тарыхый комплекстер өтө чоң концентрацияда жайгашкан да. Кийинки эмени берип койсоңуз. Бул атактуу кең кол Жети төр деп биздин Жүсүп Мамай айткан жер. Кийинки биринчи изилдөөчүлөр мына Бернштам Александр Натанович 27 жашында ушул кең кол тарыхый комплексин ачып, маданиятын ачкан киши экен. Кийинки эми бул катакомбалык түрдөгү казуулардын баардыгын биз бүгүн кең кол маданияты деп бул дүйнөлүк тарыхка белгилүү. Мына кийинки бешик чыккан кээ бир кыргыздын мына хан дооруна таандык жибек көйнөк чыккан ошол убакта эле ошол жерде жашагандар Кытай менен мамилелери болгондугун айтылат. Эми могу жерди мен өзүм тартып келгем. Бул жерде карасаңыздар өтө чоң концентрациядагы мөзөлөр бар да. Ушул жер Манас эпосунда кийинчерээк дагы айтам. Бул жерди кең кол ата бою деп коет да. Эмне үчүн кең кол ата бою дейт? Анткени биздин аталар жаткан ой. Анан баягы кеч бир аз моундай казуу иштерин жүргүзүп, карьера казып баягы башташканда билбегендер жана бияктан сөөктөр чыккан көптөгөн. Анан бул иштер азыр токтотулду да, көп жолу барып ошолор менен сүйлөшүп кийин. Эми мына жанагы айтып өткөн бул Минусинский котловинадагы мөзөлөрдү касканда ошо Андронов таштык маданияттарына баягы таандык эмелерден ушул бир гапла группасына таандык болуп чыкканда буларда тюркский эмеге кийинки мына ошол жерде мына 9-10 останканын 9-у бир гапла группасына таандык болуп чыккан. Анан буларды салыштырганда мына бүгүнкү күндө жашап аткан 65 кыргыздын ДНКсына өтө жакын болгон да, жана алтайлыктардын ДНКсына жакын болуп чыккан. Эми булар мындай жыйынтык жазып атат да, бул түштүк алтайлыктар жана чаншандык кыргыздар булар менен бул кыргыздардын аталары булар менен турган болгон, бирок булардын тикелей насилдери эмес деген баягы жыйынтык жазып атат да. Кийинки могу Тарим бассейнинде табылган мумиялар, булардын дагы ДНКсын текшергенде ушул Z93 мутациясына R1A1 гапла группасы табылган. Кийинки эмеден эми мен ушул эме менен айтарым, бүгүнкү күндө маселе палео ДНК. Ошол кең кол маданиятындагы сөөктөрдү ДНК аркылуу эгерде изилдесе, ал жерде көптөгөн доорулор бар да,
биздин эрага чейин 7-жылынан баштап 7-жыл биздин эранын 7. Ошол доорулорду жакшылап аныктоого, ал элдер кимдер болгон, бүгүнкү жашап аткан элдер менен кандай генетикалык байланышы бар, мына ошол суроолорго жооп тапсак болот да. Эми бул жерде баягы ошол Кемкол эмесинде мисалы мен байланышты биздин жакынкы чыгыш менен азыр генетикалык байланышты көрсөттүм. Эми Кемкол маданиятынын кандай эме менен жакынкы чыгыш менен маданий байланышы бар. Мына мисалы бул чийин таш, мен бул Темирбек агай менен да барганбыз чогуу бул жерге, ошол жерде сүрөттөр. Мына бул сагдийская письменность, жанагы еврейлер илгери жазган арамейский письменность менен жанагы арабтар сирийский письменность менен тейптеш письменность да. Бул тиги ошол жакынкы чыгыштан келген письменность десек болот. Эми кийинки эмеде мисалы түрк-рум жазуулары, жана Орхон Елисей жазуулары дагы бүгүнкү күндө окумуштуулар тарабынан бул жазуулар дагы ушул сагдийский жазуу менен тектеш, даже ушул сагдийский жазуудан бөлүнүп чыккан деген тыйнактарды айткан окумуштуулардын жыйынтыктары бар. Кийинки эметсин мынакей сагдиялык жазуу менен түрк жазууларын салыштырганда мына ошол таластагы жазуулар, монтаждар кийинки эмеде. Эми кызыктуу нерсе мондай ачык таштагы бара жыгач табылган. Бул жерде дагы кызыктуу убагында румдар табылып атат да. Бул Орхон талас жазууларына дагы, Енисей жазууларына да окшош эмес. Бирок кийин Чикаго университетинин профессору Норман Голд тарабынан бул Хазардын жазуусу, хазарлык түрктөрдүн жазуусу катары баамдалып, бул салыштырылганда, ошондо Хазарияда бул иврит тилинде кат жазып, анан ылдый жагына биз визировать этип коебуз го, ошол сыяктуу мен окудум деп ушул рум менен жазып койгон да. Кийинки эми маселе бул ушул эле территорияда бир жакшы эме бар да, Кулан-Корок деп коебуз, менин айылымдын эле үстүндө. Бул шаар Кытайдын тарыхчысы Баньгу жазган жыл баяндамасына маалыматка шайкеш келет да. Ошол Баньгунун эмесин, шаардын баягы Чичи Шанюйдун шаардын жөнүндөгү маалыматты окуганда мен баардык шайкеш жерлерин таап бердим да. Азыр кийинки эметсеңиз, мисалы могул эмелер Баньгунун жылнамасын алайык, Чичи Шанюйдун шаарынын дубалынын түбүндө тегеретте чоңкур жер казылган. Бул дубалды салдырып жер казууга 500дөн ашык кул күчтөрүн иштеткен жана 2 жылдык убакытта салган деген маалыматтар бар да. Азыр кайра видео кылсам. Могу жерде мен дубалдын так үстүндө турам бүгүн. Ылдый жагы чындыгында казылганда бул эми канча гектар жерди эметет, бул чоң чет да, мындай чыгарганда кийинки. Кулан-Корок шаарчасына жетпей бир нече ирет дубалдар салынып жана чоң арыктар казылганда мындай көп иреттүү коргоо системасы жөнүндө да Баньгу кеңири жазат. Кийинки Кулан-Корок шаарчасына жетпей бир нече ирет жана дубалдар, арыктар, бул дагы арык казылганда бул өтө чоң арык. Бүгүн дагы деле ийистери бар. Кийинки мына бунун Кулан-Короктун түндүк жагы тоо менен кыркасына ушундай таштар менен салынган. Кийинки мындай таштар бар да. Дагы кийинки эми эң кызыктуу жери бул Кулан-Корок шаарчасы Баньгунун жылнамасына жазылгандай түндүк тарабынан күнгөй тоо системасы менен жабылса, түштүк тарабынан бир нече ирет коргонуу
фортификациясы системасы болгон. Мисалы арыктар, дуалдар жана жыйгачтар. Бул фортификациялык шаар коргоо ыкмасы ошол убактагы Рим империясы тарабынан кеңири колдонгон. Кулангорук мындай фортификациясы бар бир гана Таласта эмес, Борбордук Азияда жалгыз шаар десек болот бүгүнкүндөрчү. Эми кийинки эмеде Бангун жылнамасына маалыматка ылайык Кытай аскер коалициясы Чичинин шаарынын жанына келгенде шаардын башкы дарбазасынан калкандарын балыктын терисин элестетип турган кылып түзүлгөн 100дөн ашуун аскер чыккан деген маалымат бар да. Ошонун негизинде тарыхчылардын арасында бул аскерлер биздин заманга чейинки 52-жылы Каррадагы Рим Парфян согушунан туткунга түшкөн Крастын легиону болушу мүмкүн деген тарыхчылар гипотеза түзгөн да. Анан 2015-жылы Жетичандагы ушул Таластагы болгон биринчи Талас согушу жөнүндө фильм тарткан. Бул фильм аябай кассовый популярный фильм болду 2015-жылы. Буга чоң эмелер бар. Ну, я уже заканчиваю, но городище Актөбөдө ушу жөнүндө эле айтып коеюн. Бул городище кийинки слайдты берип койсоң. Ушул городищенин расположениясы Манас эпосунда мына Жолборс атаң сарайы Чоңополдун боюнда, Кең кол ата оюнда, Алмалуу булак Шумкарташ ашык түшчү жолунда, үй тигилүү туручу Кең Таластын жолунда. Географикалык жагынан ушу Актөбөнү, Манасты, Ак сарай катары точно ушул жерде айтат да. Эми бул шаар чагында изилдөө бул чоң илимий маселелердин бири болот деп ойлойм. Рахмат. Суроолор болсо, суроолоруңузду бере берсеңиздер. Барбы суроолор? Манастын кайсы доорун калтырасың? Манасты мен ойлойм да, бул деген көптөгөн доорлорду камтыган эпос депчи, бул кыргыздын энциклопедиясы. Биздин эр адам окуп. Рахмат. Анда ушул тегерек стол болгондуктан силер өзүңөрдүн пикириңер же сунуштарга болсо микрофонго чыгып айтсаңыздар болот. Барбы? Биздин профессор, археолог Кубат Табакчиев. Саламатсыздар. Бүгүн жерде ушул тарых этногенез маселеси менен байланыштуу эң оор маселелерди талкууланууга аракет болду да. Бул жерден Осмон Акын тиги баягы палеолит доорундагы маселелерден азиялыктардын Америка континентине өтүшү боюнча өзүнүн пикир ойлорун айтты. Бул 20-жылдын ичинен бери талкууланып келе жаткан маселелер. Анан аны ушундай бир чогулуш жасап, аны уюштуруп, биологдорду, тилерди чакырып, китчилерди чакырып, бүтүрүбүз анан бир китеп жазып коелу деген маселе аябай көп убакытты чоң институттардын изилдөө иштерин талап кылат болуш керек да. Анан тиги палеолит доорундагы антропогенез маселесин көтөргөн учурдардагы аябай көп маалыматтар бар. Өзүңүз да адашып калдыңыз. Тиги Африкадан чыккан чыгуу маселеси абдан бардык азыр дүйнөдөгү окумушту бар колдойт. Анын ичинде бул бир миграция маселеси. Тиги миллион жыл мурунку азыр Грузияда 1 миллион 700 жыл мурунку биринчи миграциянын өкүлдөрү табылды да. Ал өзүнчө маселе, жана сиз биринчи Homo erectus дегендер ошолор. Жана питекантроп, синантроптардын убактындагы бизге тиги мектептеги биология сабагынан берки белгилүү алгачкы алдамзатка жакын типтер
Ал боюнча абдан жакшы азыр адабияттарда жакшы айтылган эң жеңили YouTube'да Александр Марковдун лекциясы бар. 3-4 лекциясы бар. Ошондо жана Homo sapiens'тин келип чыгышы, ага чейинки Homo erectus'тардын миграциясы ошол жерде жакшы айтылат. Ошол биринчи миграциянын өкүлдөрү Алтайда Карама деген жерде ачылган, ал 800 000 жыл мурунку экендиги аныкталды. Экинчи маселе Homo sapiens'тин өзүнүн келип чыгышы боюнча. Ал биз мектепте, университетте окуган учурда 40 000 жыл мурун калыптанган деп айтылып келчү. Азыр ал маселе таптакыр 30 жылдын ичинде толук аябай өзгөрдү дагы. Кийин 80-нчи жылдары Африканын Бордер класс деген жерлериндеги материалдар аркылуу 90-70 000 жыл илгерки мезгилде калыптанган деп айтылган. Бирок эң акыркы маалыматтар боюнча, жана бул жерде туура айтылды, 200 000 экендиги Африканын түндүк чыгыш аймактарында ачылгандыгы толук 100%ке далилденип калды. Мына ошол акыркы миграциянын өкүлдөрү издери чыккандан кийин Homo sapiens калыптанган учурда азыр Homo sapiens'тин өзүн биз бир Homo sapiens катары карасак, азыр Homo sapiens'тин 4 түрү, 4-үнчүсү жанагы сиздер эскерип кеткен, Осмон Акырага эскерген Алтайдагы Денисов пещерасы үңкүрүндөгү жанагы кичинекей чыпалактын бир мууну аркылуу далилденди. Аны жанагы бул жерде эскерилген Макс Планкадагы Пабло деген окумушту өзү бул боюнча абдан жакшы макалаларды жараткан. Алыска кетпей эле биз жаңы маалыматтардан айтсак, биздин өзүбүздө эле бул Чаткал тоосунун этегинде Обир Ахмат деген эстелик бар. Ошол жерде ошо Денисов үңкүрүнөн табылган түргө жакын түр биздин өзүбүздө табылды, бирок Өзбекстан тарабында да. Ушул маселелер жакшы чечилип калган. Ошонун бардыгы жанагы МГУнун профессору Александр Марковдун YouTube'дагы лекциясында жакшы айтылат. Биз ошолорду жана балдарга жеткиргенге аракет кылабыз, ойдору билгенге аракет кылабыз. Анан жанагы адамзаттын миграциясы Америкага өтүшү мурун 30-20 миң жылдыктар деп берилсе, азыр бул жерде сиз дагы туура жакшы айттыңыз. Ушул 14 миң жылдыктын тегерегинде өткөндүгү жакшы азыр аныкталып калды. Дагы чет өлкөдөн чыккан макалалар бар. Ошол Сибирде жашаган элдердин генетикалысынын бир проценттик өлчөмдөрү салыштырылып абдан жакындыгы айтылат. Алар адамзаттын көчкөндүгү анык. Мен өзүмдү аябай таң калтырган маселе жанагы Майянын календарындагы биздин сөздөргө жакын сөздөр мени абдан таң калтырган. 20 айдан турган календары бар. Ошондо мен, бен, кабан деген сыяктуу биздин сөздөргө окшош сөздөр бар. Бирок аны изилдөөгө менимче тилчилер керек болуш керек, аны чечме дегенге. Балким палео биздин түрк тилдин өкүлдөрү дагы болушу мүмкүн. Себеби генетикалык жактан аныкталгандан кийин. Бирок ал маселени тилчилер ошолордун арасында жашап, жана Исмаил Дөңдү балким жакшы изилдебесе, ал жерде көп болжолор көп болот. Анан бул жерде жана генетика боюнча мезгилде абдан көп изилдөөлөр айтылып келе жатат. Бул Новосибирскийде атайын археология институту, генетика жана цитология институту менен биргелешип проект түзүшүп, изилдөө жүргүзгөнгө аракет кылып атышат. Бул жерде бир кишинин, 2 кишинин, 10 кишинин жанагы анализдерин алып туруп чыгарганга мен толук ынанбайм. Себеби бул жерде хронологиялык иреттүүлүк жок. Мисалы, бул жерде айтылып атат, бул 5000 жыл мурдагы биздин тигилер менен кошулуп дегендей. Кыргызстанда менин билишиме караганда эч бир колодордагы ошол мезгилдеги бир дагы сөөктөн генетикалык анализ алынган эмес. Андан бери канча миграция болуп өттү. Азыркы мезгилдеги эң орчундуу маселелердин бири биз мисалы мен өзүм
etnogenes maselesine emес, kulturogenes maselesine көбүрөөк көңүл бура баштадым. Себеби бизде мондай болжоолорго жол берилбейт археологиялык изилдөөдө. Мисалы каада салт болобу, же болбосо материалдык маданияттын бир үлгүлөрү болобу, мына ошолор археологиялык далилдер аркылуу жакшы таанылат. Мисалы калпактын келип чыгышы, биздин калпактын келип чыгышынын азыр биздин эрага чейинки 4-чү кылымдагы абдан жакшы үлгүлөрү, менимче 7ден кем эмес, Алтайда Үкөк эстелигинде табылды, андан кийин Монголияда табылды. Абдан сонун калпак, биз дагы ошол үлгүсүн алып туруп кийип көрдүк, сонун. Биздин эле калпактын ошол биздин эрага чейинки тарыхын аныктап турат. Кеп биздин тарыхты узакташтыруу эмес, изилдөөдө археологиялык табылга эмне деп кандай натыйжа берет, ошого аракет кылганга азыр биз аракет кылабыз да. Ошонун ичинде мисалы дагы бир жакшы бизде салт бар. Мен бизде атайын бир семинар болуп, ошол байыркы мезгилдеги маданият менен азыркы кыргыз маданиятын салыштырууга болуп калган аракеттер бар бизде. Мисалы жанагы устукандарды тартуу бизде абдан жакшы сакталып калган. Мына ушул маселе биздин жанагы сак усун доорундагы эстеликтерди изилдегенде абдан жакшы көрүнөт. Мисалы аялдардын жанынан кыймылчак чыгат. Эркектердин жанынан кочкордо казганда уча чыккан да. Анан улам бир доорго именно ошол маселени башка жакка кетпей эле ошол устукандар жанында өлгөн адамдын жанына тигилүүнүдө жей турган устукандарды изилдеп келгенде азыркы доорго чейин аябай жакшы чыгат. Байыркы мезгилдеги мисалы Сибирде сакталып калган, Алтайдагы сакталып калган, Музда сакталып калган эстеликтерде шырдактар бар. Кадимкидей биздин азыркы биздин маданияты бизде сакталып калды. Мына ошол аркылуу дагы биз культурогенез маселеси аркылуу кайдан биздин маданият кантип калыптангандыгын биз жакшы так аныктай алабыз да. Ошондо таарлардын куралышы шырдактын эки башка жасалып, кийиз, аны кесип туруп эки башка боеп, кайра кошуп, ортосунун бардыгын жана шит менен шырыгандарынын бардыгы азыркы биздин маданиятта жакшы сакталып калган. Мына ушундай маселелер абдан ишенимдүү жыйынтыктарды бере алат. Анан жанагы бул ДНК маселеси бар, аны менен параллель антропология бар. Антропология, физикалык антропология бизде 15 жыл бою тарых институтунда Тур Светлана Семеновна деген эже биздин сак усун доорундагы, анан кийинки менин ортогулумдагы материалдарымды аныктап, абдан жакшы жыйынтыкка келген. Ал эмес тарыхый кээ бир маалыматтарды тактап берди. Мисалы биз тарыхый жазма булактар боюнча сактардын 3 түрү болгон деп окутабыз. Китепте ошентип жазылат дайыма. Хавма варга, тигра хавда, тарагая деп. Антропологиялык маалыматтар боюнча Светлана Семеновна Казакстандын түштүгүндөгү, Өсүк көлдөгү, Нарындагы, анан Алайдагы сактардын эстеликтерин изилдегенде сактардын 20 түрүн аныктап чыгарды. 20 түр бар экен физикалык антропологиялык жактан. Ошон үчүн бирдей өнүгүү, параллель өнүгүү, же болбосо сактардын коому бир этностуу деген түшүнүктү четке калган ушундай маселе. Мына археологияда да атчалдыктар азыр жакшы чыгып калды. Биздин азыркы мезгилдеги жанагы ооздуктар жакшы чыкты. Ошонун келип чыгышынын эволюциясы аябай жакшы түзүлдү. 7-нчи жылдан баштап азыркыга чейинки 20-нчы жылдын башына чейинки келген эрдин эволюциясы бизде аябай жакшы чыкты. Мындай айтканда жана орусча тынбай өнүгүү абдан жакшы эле көрүнүп турат. Анан акыркы дагы жакшы ийгиликтердин бири биз дайыма өзүбүздүн келип чыгышыбызды көчмөндөрдүн маданияты дейбиз. Азыр отурукташкан калктын маданиятынын эстеликтери абдан жакшы чыгып атат. Мисалы Кочкордо биз чап деген эстеликти казганда биз жана Асан агайдын экспедициясында жүрүп Кочкордо көп чопой идиштерди таап аябай жакшы үйрөнүп калганбыз. Анан кийин Чапта калсак, Чапта кадимки турак жайлар бар экен. Ошол мүрзөдөгү көчмөн деп аталган мүрзөнүн ичиндеги чопой идиштер менен турак жайдагы Чаптагы чопой идиштердин эч айырмасы жок. Ошон үчүн жанагы кээ бир аймактардын
жеке микроклиматтық шартын анықтабай тұрып, біз мындай жөнінен халықты тарихчылар, археологтар зорлық менен көчмөндөр жана отурукташкан деп бөлүп келе жаткандай мага туюлат. Мисалы азыр биз Кандыөдө казуу жүргүзүп атабыз, Сүкөл абдан чоң, ушундай чоң көк жумшалган шаар, бирок 1 километрде жайма башталат. Бул жерде комплекстүү чарба. Көчмөнгө да кирбейт, отурукташканга да кирбейт, экөөнүн тең мыкты издери бар, жакшы табылгалары бар. Анан бул жерде айтылып кетти, жанагындай Улан-Корокту түз эле Баңгу менен салыштырыш. Бул жерде археологияда мындай өтө жакшы эмес, себеби Улан-Корок, Ак-Төбө шаарчасын биздеги шаарларды изилдеген эң мыкты археолог Кожемяка жакшы изилдеген. Керек болсо ошо Улан-Короктон баштап туруп, Ак-Төбөгө чейин ортосунда водопроводдун турбасы болгон. 7 километрге жакын жерде. Мына ушундай маданиятыбызды биз жакшы изилдешибиз керек. Эң акырында айтарым, мына ушундай тарыхты илгерилетүү бул максат эмес. Биз эч бир ким эч жака көчүп кеткен эмес, таш доорунан берки келаткан калктын бардык жерде урпактары бар. Биз да ошолордун урпактары болуп саналабыз. Рахмат дагы. Биз келебиз. Ben kısa bir şey sormak ve bir tereddüdümü belki belirtmek. Tercümesi Mumira. Kuvan Çorabaki Şoroyev, Türkiye'den 4 kişinin, Kırgızistan'dan 3 kişinin karşılaştırılmasıyla bir ortaklık bulmaya çalıştığını söyledi. Bu Türkiye'den 3 kişinin Kırgızistan'daki 4 öküldün genomunu alıp turup salıştırıp kılgan nerseden hiç kanday fayda yok. Yani İsmail öncelikle düşünün. Bu örnekler hangi şehirden alındı? Söyleyebilir misiniz? Hangi şehirden alındı? Bu misallar kayısıl şehirlerden alındı, öküldür bu. Жанагы Түркияда айтпадымбы, Түркияда да бизде Кыргызстанда дагы бир элдин баары бир гапла группа эмес да. Ар бир этноста көптөгөн гапла группасы бар. Элдер жашайт да. Бирок мен Кыргызстанда ошол Z93 деген мутацияга тийиштүү кыргыздарды Түркиядагы Z93 деген мутациясы бар элдер менен салыштырдым. Бул жерде мен бир территорияны же мен алган жокмун, жалаң гана ошол идентификация менен эле тандап алып салдым. Окшоштор. Şimdi anladım ben. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Şimdi buradaki örnekten hareketle Türkiye'deki Türklerle Kırgızistan'daki Türkler 3500 yıl önce 3600 yıl önce bir atadan diyorlarsa bunu çok uzak bulurum. Eğer bu şunun için önemli. Eğer göçlerde Anadolu'ya yerleşmiş olanların gerçekten buradan gitmiş olanlarından almışsak bu süre daha kısalır. Çünkü Anadolu'da biz boş bir alana gitmedik. Orada başka insanlar da vardı. Üstelik biz Anadolu'ya giderken İran üzerinden gittik ve burada da uzun süre kaldık. Karışa karışa Anadolu'ya gittik. Bu sebeple burada esas olan kan alınması değil. Burada esas olan kültürün alınması. Kubat Hoca'ya o açıdan katılıyorum. Eğer biz 3500 yıl önce ayrılmış isek bugün bu kadar ortak noktamızın olmaması gerekirdi. Kelimeleriyle, kültürüyle, örfüyle, adetiyle yani çok az örneğin karşılaştırılarak bir sonuca varılacağını pek düşünmüyorum. Burada bununla uğraşmak yerine bilmiyorum. Ben kültürle daha fazla, Kubat ve Koca'yla aynı düşüncedeyim. Kültürle daha fazla uğraşılmasını, ortak noktalar bulmak için düşünüyorum. Doğrudur hocam. Sağ olasınız, teşekkür ederim. 3500 yıl murun bir atadan taragan деген ол өтө чоң аралыкты тарыхый убакытты ичине алат.
Андан көрө бул 1000 жыл мурун Анатолияга көчүп барган дегендерди алсаң, бир аз убакыт кыскарат. Ал эми түрктөр бар эле Анатолияда бош жаткан жерди ээлеп алган жок. Ага чейин бул Иранда жергиликтүү элдер менен аралашты, Анатолия барып ал жердеги жергиликтүү элдер менен аралашты. Бул тараптан алып караганда бул кан деген көп роль ойнобойт. Ал үчүн бул эки элдин ортосундагы маданий окшоштуктар маанилүүрөөк деп эсептейм деп айтты. Азыр конокко сөз берели анда. Конокко археолог, академия науктун профессору Аманбаева Бакыт. Türk Üniversitesi ешкімді танымайды, рахмат. Анан кейін екінші рет тұрған сөз мындай. Осман Ибраимович, рахмат. Абдан маанилүү, абдан системдүү презентацияңыз үчүн. Мен де акыркы жылдары неме ушунча жыл иштегенден кийин пенсияга чыккандан кийин дегендей башка бир немеге этапка өтө турган убакыт келет экен. Мен да ойлой баштадым да, мына биз Кыргызстан археологтору Кубат туура айтып кетти, өзүбүздүн максатыбыз катары этногенезди чынын айтканда көрбөйбүз. Эгер де колдонсок, бул антропология материалдары оба 56-чы жанагы сессияларды, анан неме мен бул чынын айтканда неме ушу Орто Азиядагы археологтордун эле баары немесинде ушундай болуп калды го, именно культурогенез катары да. Көп көрүнүштөрдү, көп табылгаларды именно культурогенездин контекстинде карап калдык да. Бирок көтөргөн маселе менин оюмча туура. Анткени менин оюмча жалаң эле жаңы проект катары эмес, комплекстүү мультидисциплинардык депчи, мындай нерселер азыр көп болуп атат. Анткени ушунча жылдын ичинде көп материал, маалыматтар чогулду. Менин оюмча мындай проект актуалдуу. Бирок жаңы дебей, азыр эле мынакей да, өзүбүз таптык, өзүбүз табабыз дебей, менин оюмча мурунку болгон материалдардын баарын системага келтирип, ошонун баарын сравнивать этип, андан кийин бир неме кылып, андан кийин ошонун кийин да, анан эмнебиз жетишпейт деп, андан кийин бир чечимге келсек да. Же болбосо азыр ошондой болуп калды, бир нерсе табылса эле, же бир нерсе иш кылсак эле, биз биринчи жазадык, бизден башка эч ким эч нерсе кылган эмес. Өзгөчө совет доорунда мындай тигиндей дебей туруп, чынын айтканда биздин базабыз бул Россия изилдөө иштери, Россия доорундагы өзгөчө совет доорундагы иштер. Бул база. Адан эч жака кете албайбыз. Бирок именно мультидисциплинарный дейбиз, комплексный да, жаңы материалдарды кошуп, системага келтирип, бир натыйжа это уже биздин колубузда. И думаю, мына биздин ишенем биздин жаш окуучулар. Ал эми Кубандын оюнча, да, кстати, Осман Ибраимович, университетте Новосибирск археологдор уже анан кылып чыгышты. Бир в общем, первоочередной бир задачалардын немесинде биздин Баткендеги Селүнкүр да немелерден ошол жерден неме Денисовский человекти ошол жактан издейбиз дешипти. Так что биздин жаш археологдор буйруса, палеолитчилер кошо иштеп, я думаю, бир жаңы маалыматтарга мына биздин тиги Темирлан, Аидалар кошо иштеп, менин оюмча жаңы табылгаларга ээ болсо дагы биздеки чечимге. Ал эми экинчиден жанагы мен комплексный дегенде, мынакей Саймолташты баарыбыз билебиз, биздин биринчи эң кыйын деген эстелигибиз, билесиңер эски көз караш боюнча ал сезонный дейт, высокогорный, сезонный святилище депчи, да? Но ылдый пастагы Фергана үйрөнүндөгү эл чыгып, ысык бир айдын ичинде чыгышып, көрүшүп, сыйынышып түшөт деп. Бирок азыр башка маалыматтар боюнча, мына опять же Новосибирский археологтор, биздин Казахстандык Рогашинский менен немеси боюнча, вообще-то возможно там было постоянное, потому что вот еще геоклиматические вот эти вот исследования показывают, что возможно, да, было постоянное местное население тоже. То есть оно не было популяция большой, но тем не менее оно, так сказать, присутствовало. Поэтому вот как раз комплексность, она и, так сказать, по-моему, это просто веление времени, да, разрозненные, системные это. Она
мен укам кубандым. Мен экинчи жолу кылып атам мындай презентацияны. Джеки Чандын киносун көргөн жокмун. Анан эми мен таластын кызы катары, конечно, сүйүндүм. Жалаң гана тиги Атлактагы согуш эмес, дагы бир согушту именно первый таласка деп кубангатып деп катуу неме болуп атат. Бирок чынын айтканда археологдор мына шаардын тиги шаар маданияты, отурупташкан жай, тиги элдин маданиятын неме боюнча, специализация боюнча чынын айтканда мен өзүм баштан ойлочумун да. Неме алганда таластын башы дейт, источниктерде бар. Биздин казак археологдор менен сүйлөшкөндө неме Карым Ахметович салса дейсиз. Ал айтчу, ай, ошо жакта, ушу Кемпул жакта, ошо жакта болуш керек, издебейсиңерби депчи. Анткени действительно тиги немеси мүнөздөмөсүндө деп да. Бирок чынын айтканда мен да ойлочумун, бирок андан кийин таластама көп иштеген жокмун. Акыркы жылдары как раз Кемпулда иштеп калдым. Неме болгондо анан Кемпулга как раз 14-жылы барып, как раз жанагы немени Котурсай, Терексай и Кулансайга бардык да. Именно тиги ошол жана сол немелерин жазууларын, анан түрк орун жазуулары, араб деп немелери менен барганда, ошондо мен кийин ошол зонаны изилдеп отуруп, ошол көңүл Кулангорукка мен да көңүл бурдум да. Келгенден кийин Горячева менен сүйлөштүк, билесиңер, биздин специалист, именно шаар маданияты боюнча. Андан кийин бул неме кылгандан кийин сүйлөшсөм, ана алда ойлоп айтты, билесиңби деп, Петр Никитич Кожемяка, Кулангорукка, говорит, тоже, говорит, өзүнчө кызыкчы депчи. Он тоже, говорил, ты знаешь, он такой интересный, очень специфический депчи, какой-то вот такой депчи, что это, бул эмне жөнүндө. Мен буну неме деген жокмун, туура эмес деп да. Бирок мен айтам, действительно изилдешибиз керек, эмне системный изилдешибиз керек. Бир немеге да анткени Кемколдун ичиндеги эстеликтер, Кемколдо ошо талас өрөөнүндөгү эң көп петроглифтери да именно Кемколдо. Андан кийин Актөбө, Кулангорук, мына немелерчи бүт чыкканда нематериалдык деп коебуз го, аны толтуруп, ошо менин оюмча, может быть, действительно есть резон какой-то, потому что и фортификациясы, и вот это ирригационное, да, и кстати, это Норматевич, на что я обратила внимание? Мы были с казахскими коллегами, да, первый раз, это вот, сам Лившиц айтчыда, был посетительский надпистер эмес деп ностальгический, бул тек артетке байланыштуу, 10-чы кылымдын аягы, 11-чи кылымдын уже мусулманчылык болгон шаар, да, но тем не менее сагдийский и өзү жайгашканда бул атайын жазылган. Анткени атка туруп неме кылып посетительский эмне ошончо менен көтөрүп барып неме кылмак беле, да? Что это совсем другое. Это действительно, возможно, связано с манихеями общиночи. То есть это опять же о том, что